Сөздүктөргө келдик. Сөздүктөр англис тилинде албетте dictionaries деп айтылат. Башка тилдерде hash maps деп аталат. Сөздүктөр бул ачкыч жана анын тушуна жазылган чоңдук болуп тизилген топтом. Ачкыч, чоңдук. Бул жуптардын ортосунда үтүр болот. Ачкыч катары көбүнчө мындай саптык чоңдук же так сандар же бир өзгөрүлбөс дайындар типтери, мисалы кортеждер колдонушу мүмкүн. Бирок жана көрсөтүп кетпедимби? Кортеждин ичинде өзгөрүлүүчү массив жана тизмек бар эмес беле? Андай болсо, ал кортежди ачкыч катары колдоно албайсыз. Ачкыча ушундай, ал эми анын тушунда жазылган чоңдуктар ар кандай боло берет. Көрүп атасыздар. Массив, кортеж, тексттер, сандар, ар кандай нерселер жазыла берет. Бул ачкыч чоңдук деп аталат, бөлүктүү каша жазылат. Абдан жакшы. Эми ачкычтар бул айтылгандай эле ачкычтар иммутабелдүү, өзгөрүлбөс болуш керек. Саптык чоңдуктар, сандар, кортеждер. Python 3.7ден баштап сөздүктөр иретин сактайт. Мисалы сиз монда ирет менен түзүп койдуңузбу? Ошол иретти сактайт. Ага чейинкилер иретти сактачу эмес. Name бир убакта ушул жерде турса, дагы бир жолу иштесеңиз, ал эң аягына келип калчу да, мурун ушундай ыңгайсыз болчу. Азыр эми жакшы иретин сактайт. Сөздүктөрдү колдонуп мына структураланган, бир белгилүү бир ирети, бир структурасы бар дайындарды сактап койсоңуз болот. Мисалы, колдонуучу тууралуу маалыматты же бир кандай бир файлдар жөнүндө же билбейм кандай бир аспаптар жөнүндө, ошол аты бар, мисалы жашы бар, жашаган жери бар, ошол сыяктуу маалымат сактасаңыз болот. Сөздүктөр мондай методдорго ээ болот. Азыр мен шашпай айтып берем,